20 кардан тапканда бул 80 кардар. Кафенин ээси канткенimde команда менен иштөөдү үйрөнөсүз. Бизнес партнерлерди таба билгениңизде сиз оптом дүкөнгө окшоп иштейсиз. Чоң тобокелге барыштын кереги жок. Эч кандай кредит алуунун кереги жок. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Шри-Ланка аралынан жана Бентодо шаарынан сизге салам жолдомокчумун. Жана жылуулук, жакшы маанай каалаганча сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Көпчүлүк учурда биздин бизнес боюнча маалымат алгандан кийин бул иште өзү эмне кылыш керек дешет. Ошончо видеону көргөндөн кийин мен кыскача дагы түшүндүрүп кетейин. Балким бул видеодо сиз өзүңүзгө толук жооп ала алатсыз. Демек, биздин иште негизги 3 ишти жасаш керек болот. КСЖ. Биринчиси К тамгасы бул колдонуу. Эгерде чечмелеп кетсек, колдонуу. Бул компаниянын, бул интернет дүкөнүнүн продукциясын өзү колдонуп көрүп, бирөөлөргө экинчи тамга сунуш кылуу. Сунуш кылганда сөзсүз ал деп сунуш кылуу эмес, анын өзүнүн жакшы жолдору бар. Менден ал дебестен сүйлөшүп атып эле адамдарды кызыктырып коюу жолу бар. Аны дагы сабакта да көрөсүз. Үчүнчүсү бул жайылтуу. Мүмкүн болушунча көптөгөн адамдар ушул интернет дүкөндөн сиз аркылуу келип соода кылып туруш керек. Ошондо сизге киреше түшүп турат. Демек, биздин ишибиз ушул 3 тамгадан түзүлөт. Ар бир пунктты өзүнчө сизге талкуулап, мисалдар менен түшүндүрүп кетсем. Колдонуу дегенибиз бул демек колдонуу ушул интернет дүкөндө 3000ге жакын продукциянын түрү бар. Эгерде сиз чоң шаарларда, мисалы үчүн Казакстан же Россияда жашасаңыз, ал жерде 6000ге жакын түрү бар. Ассортимент аябай чоң. Ошол ассортименттен өзүңүзгө ылайыгын колдонуп көрүп, өзүңүзгө кызыктуусун колдонуп көрүп, изилдеп көрүү. Эгерде сиз бизнес жасаганы келген болсоңуз, бул жакта бизнес жасагыңыз келип аткан болсо, анда албетте ошол бизнес жасоо үчүн продукцияларды пайдалуу продукцияларды изилдейсиз. Өзүңүз гана эмес, өзүңүз гана колдонбостон, өзүңүз колдонуп көрөсүз, үйдөгүлөргө колдондуруп көрөсүз. Тууган таныш туугандардын көпчүлүгүнө колдондуруп көрөсүз. Алар өзү үчүн колдонуп жүрүп, ушул продукцияны жакшы түшүнүп алыш керек болот. Түшүнүп алгандан кийин албетте сиз бирөө жарымга айта аласыз. Деги эле өзү бул ишти сиз жасап жүрөсүз. Буга чейин видеодо көрдүңүз окшойт. Сиз бул ишти дайым жасап жүрөсүз деп түшүндүрүп кеттик. Кандай бир кафени мактайсыз, кандай бир дүкөндү мактайсыз, кандай бир стоматолог, же болбосо гинеколог, же болбосо доктор, же болбосо бир чач мастер, визажист жана башкаларды мактап, бирөөлөргө мактап айтып бересиз. Же бир дүкөндөрдү мактайсыз, же болбосо бир техниканы мактайсыз. Анан сиздин тааныштарыңыз барып, ошол дүкөнгө же кафеге, же бир ишканага барып, ошол жактын товарын же кызматын сатып алып көрүшөт. Сатып алып көргөндөн кийин, колдонуп көргөндөн кийин алар өздөрүнүн тааныштарына маалымат берип айта баштайт. Мына ушул жака бар деп. Ал сиздин тааныштарыңыз өздөрүнүн тааныштарына айта баштайт. Ал тааныштардын тааныштары дагы барып соода кыла баштайт. Башкача айтканда, биз өзүбүз колдонуп көрөбүз, сунуш кылабыз, өзүбүздүн тилибиз менен, андан кийин жайылтабыз. Мүмкүн болушунча көп адам ошол жакка барып соода кыла турган ишти уюштуруп коебуз. Анан адамдар барып соода кыла баштайт, ошол сооданын эсебинен сизге киреше түшө баштайт. Мына ушул КСЖ жумушун сиз дайым эле жасап жүрөсүз. Ошол ишти бул жерде профессионалдуу түрдө жасашка үйрөнүп алсаңыз болот. Мен ошол жөнүндө айтып берип кетейин. Демек, өзүңүз үчүн гана албастан, айлана чөрөңүздүн көбүнө колдондуруп көрөсүз, алардын ой пикирин изилдеп, баа берип карап көрөсүз. Эгерде алардын ой пикиринде жакшы кейстер, жакшы отзывдар, жакшы пикирлер болсо, ошолорду топтойсуз дагы, ошолорду жыйнайсыз, ошолорду айтып бересиз. Тааныштарга, интернет аркылуу, соц тармактарда, деги эле кайсы жакта болбосун, ошол жакта да баары жакта айтып бере баштайсыз. Анын айтып берүүнүн өзүнүн жолдору бар. Бүт сабактарда көрүп үйрөнөсүз. Соц тармактарда кантип иштеш керек, интернетте кантип иштеш керек, WhatsApp'та кантип иштеш керек, бүт үйрөнөсүз. Ошентип, демек, биринчи тамга бул колдонуу, профессионалдуу түрдө колдонуу. Анан албетте эсиңизде болсун, биз колдонуп көрбөгөн, жеп көрбөгөн, өзүбүз жебеген самсаны же шашлыкты же тамак ашты эч качан мактай албайбыз, туурабы? Макташ үчүн өзүбүз колдонуп көрүш керек. Мактайт дегенде сөз түрдө эле макташ керек эмес. Жакса жакты, жакпаса жакпады деп эле айтыш керек болот. Сиз дагы ошол жакканын жаккандай, жакпаганын жакпады деп эле айтасыз. Анан албетте адамдар сиз чын айтып атканыңызды көрүп, албетте кызыккан продукциясын алып колдонуп көрөт дагы, жактырса дайым колдоно баштайт. Жактырса башкаларга да айтып бере баштайт. Сиз менен биздин иш ошол ишти уюштура билүү. Муну бүт сиз сабактарда көрүп жүрүп үйрөнөсүз. Биринчи кадамыбыз колдонуу. Экинчиси сунуш кылуу. Сунуш кыла билүү үчүн албетте сабактарды көрөсүз. Сунуш кылууда бизде көптөгөн жолдор бар. Бирөөсү интернеттеги соц тармактар аркылуу сунуш кылуу, экинчиси блогерлерге окшоп, экинчиси бул колл-центрге окшоп телефон аркылуу иштөө. Телефон чалууларды жасап, телефон чалуулар аркылуу иштөө. Үчүнчүсү бул жарыя менен иштөө. Өзүңүзгө жаккан жолдорду тандап алып, ошол жолдор менен иштей бересиз. Мисалга айталы, блогер катары иштесеңиз, соц тармактар аркылуу блогерлерге окшоп баракча ачып алып, ошол баракчадан элдерге пайдалуу бир контент, маалымат жаратасыз. Ошол маалыматтар менен биргеликте акырындык менен реклама ишин үйрөнүп алып, кечке эле реклама жасай бербестен, пайдалуу маалымат бергенче арасында реклама жасап турасыз.
блогерлер ошоп. Бирок блогерлерден айырмасы, блогерлер реклама үчүн акча төлөйт аларга, бизге реклама үчүн акча төлөбөйт, бизге соода үчүн акча төлөнөт. Биз ишкербиз, биз бизнесменбиз. Бизнесмен менен блогердин айырмасы эмне? Блогер бул фриланс, ал реклама тартканда гана ага акча түшөт. Ал эми ишкерге реклама тартканда акча түшпөйт, ал тескерисинче акча чыгарат. А биз болсо реклама жасаганда дароо акча түшпөйт бизге. Бизнесмендер ошоп. А бизнесмендер дүкөнүн, кафесин, ишканасын раскрутка кылып, элге таанымал кылып койгондон кийин бир убактар келгенде эс алып атканда да акча түшүп аткан болот. Блогерге акча түшпөй калат реклама жасаганда. Эми YouTube'дан түшпөсө, атак реклама ишинен акча түшпөй калат, Демек айырма ушул экен. Блогер бул фрилансер, ал эми бизнесмен бул бизнестин ээси, бизнестен акча түшүп турат. Бизнес иштеп турат, бизнестен чөйрөт. Биздин учурда дагы биздин интернет дүкөнгө элди таанымал кылып көндүрүп, ошол дүкөнгө көндүрүп койсок, кийин соода болгон сайын бизге интернеттен соода болгон сайын бизге акча түшүп турат. Көрдүңүздөр, сиз бизнесмен катары бул бизнести жасап атасыз. Бирок блогерге окшоп иштейбиз биз дагы. Демек блогерге окшоп иштегенде сизде эки түрдүү подход бар, же эки түрдүү жол бар да. Бирөөсү кардарларга чыга билүү, кардарларды таба билүү. Экинчиси бизнес партнерлорго чыга билүү, бизнес партнерлорду таба билүү жана бизнес партнерлор менен иштей билүү. Өзү эки ушул тарапты тең үйрөнүп алсаңыз, сизде чоң кирешелер күтүп турат. Бул негизги ишибиз ушул эки ишти үйрөнүп алуу да. Кардарларды таба билүү жана алар менен иштей билүү. Бул тармакта иштечү болсоңуз, сиз албетте ушул жолду тандасаңыз, башында баштаганда ушул жолду тандасаңыз болот. Өзгөчө сиз аял киши болсоңуз, ушул компаниянын продукцияларын толук изилдеп алып, анан кандайдыр бир теманы тандайсыз. Кайсы тема сизге жакын болсо, ден соолукпу, сулуулук темасыбы, же үй уборкасыбы, же болбосо үй кожокеси болгончо убакытты туура пайдалануубу, үй кожокесинин күндөлүгүбү, же болбосо үй кожокеси болуп туруп интернеттен иш кылуубу, өзүңүзгө ылайык теманы тандап алып, ошол темада жаза баштайсыз. Анан маал менен ушул компаниянын продукциясына ылайык темаларда жасайсыз. Ушул продукцияны ал дебейсиз, сиз мисалы үчүн бойдокторду кантип кетирсе болот, коңурук тартканды кантип кетирсе болот деген сыяктуу темаларда материалдар жасап турасыз дагы, көптөгөн варианттарды айтасыз. Мындай жол менен жок кылса болот, мындай жол менен жок кылса болот, операция жол менен жок кылса болот, же болбосо акча кетирип отурбай, тоокелге барып отурбай, же болбосо өзүңүз үй шартында кууруп, кайнатып, бышырып жасап отурбай, дапдаяр түрдө, эгер мага ошоп убактыңыз жок болсо, мына мен ушул интернет дүкөндөн алып турам, өзүм үчүн сиз да ушул жактан алсаңыз болот деп жарыя жасап коесуз. Анан кызыгып, кайсы жактан кантип алсак болот деп кызыгып кайрылгандар болот. Бирок эч убакта түзмө-түз бул фаберликче, бул ушул компанияда айтпаганыгыз туура болот менимче. Эмнеге дегенде сизге ошол суроо берип атып, анан билгени жакшы болот, себебинде сизде контакт, сизде телефон номерин берүү жана башка иштер болот. Бул боюнча эми сиз сабактарда көбүрөөк үйрөнүп түшүнөсүз. Иши кылсам блогерлер окшоп иштеп атасыз, кардарлар кайрылып атат. Ошол кардарлар менен иштешти үйрөнөсүз. Кардарлар катталып, акысыз катталышат бизде, катталып өздөрү үчүн 20% дисконт алышат. Ошол дисконтту сиз түшүндүрүп үйрөтүп бересиз жана интернет дүкөнүнөн кантип заказ берип, кантип белектерди алса болот. Ошонун баарын түшүндүрүп бересиз, алар өзү үчүн интернет дүкөнүнөн заказ жазышты үйрөтө баштайсыз. Үйрөнүп алгандан кийин өзү үчүн соода кыла баштайт. Ошол сооданын эсебинен сизге акча түшүп турат. Бизнесмендерге окшоп, бул сиздин интернет дүкөнүңүз. Болгону ушул чоң интернет дүкөн менен иштешүү менен биргеликте. Сиз өзүңүз кантип ал товарды жеткирип берсем, кантип бул товарды кандай койсом, баасын кандай койсом, акциясын кандай кылсам, кайсы жактан курьерлерди тапсам деп отурбайсыз. Компания бүт ишти уюштуруп атат. Бизге болгону кардарларды таба билүү, кардарлар менен иштей билүү. Партнерлорду таба билүү, партнерлор менен иштей билүү деген эки ишти тапшырып атат. Кардарлар менен иштей билүү, таба билүү бул структура куруу. Ал эми команда, бизнес партнерлорду таба билүү, аларды үйрөтө билүү бул команда куруу. Ушул эки ишти үздөштүрүп алыш керек. Бизге компания негизги ушул эки ишти уюштуруп берди. Эки ишти бизге тапшырып атат, уюштуруп бергиле деп. Отдел продажды сизге тапшырып атат. Сиз отдел продаждын жетекчисине окшоп иштейсиз. Башында албетте отдел продаждын ичинде иштейсиз, кийин үйрөнүп алгандан кийин жетекчи катары команда куруп иштейсиз. Ушул отделди сизге тапшырып койгондой, ошондой иште иштеп атасыз да, ошондой бизнес куруп атасыз. Калган иштин баарын компания өзү жасайт. Юридикалык моменттер, доставка, товарларды толтуруу жана башка. Булардын баарын компания өзү жасайт. Демек ушул багытта эки багыт үйрөнүп аласыз дагы, сунуш жасоо ишин жасай бересиз. Жана сунуш жасоо десеңиз да болсун, статистика деген нерсе бар. Эч убакта сиз 10 адамга маалымат берсеңиз, 10 адамдан эч убакта ону баары кызыгып калып, же ону баары соода кылбайт. Мисалы үчүн сиз дүкөн ачсаңыз, дүкөндүн астынан өтүп кетип аткан адамдардын баары тең кире бербейт. Ошол кирип дүкөнгө киргендердин баары тең эле соода кыла бербейт. Кимдир бирөө карап чыгып кетет. Бул бардык бизнестерде бар, статистика деген түшүнүк бардык бизнестерде бар. Сиз дагы бул жерде статистиканы эске алып сунуш кыласыз. 10 адамга сунуш кылсаңыз, 10 адамдан эч убакта 10 адам соода кылбайт. Бир экөө, же экөө, үчөө, же үчөө, төртөө кызыгып көрөт, же 5-6 кызыгып көрөт. Кызыгып көргөндөрдүн баары тең эле соода кыла бербейт, баары тең эле каттала бербейт. Муну сиз статистика деген могул жерде бизде видеобуз бар. Ошол видеобуздан көрүп, толугураак көбүрөөк билип алсаңыз болот.
Демек сунуш кылышты үйрөнүп аласыз. Бул сиздин экинчи ишиңиз. Бул боюнча бизде бүт сабактар бар. Ошол сабактарды калтырбай көрүп чыгыңыз. Варианттар толтура өзүңүзгө жаккан варианттар менен жасап кете бересиз. Андан кийин дагы кардарларды таба билүү эмес, бизнес партнерлорду таба билүү деген жол менен да иштесеңиз болот. Так идеалдуу момент экөөнү тең үйрөнүп алганыңыз жакшы болот. Бизнес партнерлорду таба билгениңизде сиз оптом дүкөнгө окшоп иштейсиз. Оптом дүкөндөр дайыма эмне кылышат? Өздөрүнө кандай бир ошолун товарын сатып берүүчү бирөөнү табат. Сиз сатып берүүчү бирөөнү таппайсыз, сизге окшоп ал кардарда интернеттен кардарларды таба билүү, ошонун жардамы менен иштөөгө адамдарды ишке чакырасыз. Ошол сизге окшоп мен да акча тапкым келет деген адамдарды командаңызга алып келесиз. Ошол командаңыз менен биргеликте кыймылдап отуруп көбүрөөк кардар табасыз. Жалгыз өзүңүз мисалы үчүн айталы айына 20 кардар тапсаңыз, дагы бир 3 партнерыңыз менен биргеликте 3 кошуу сиз менен 1 4 адам 20 кардардан тапканда бул 80 кардар. Көрдүңүз, Демек сиз кардарды өзүңүз гана табып жетишпестен бизнес партнерлорду табып, аларды да үйрөтүп кошо алып кетсеңиз, анда сизде кардарлардын саны батыраак көбөйөт жана соодаңыз тезирээк көбөйөт. Биздин иш ушундай, канчалык соода сиз аркылуу көп болсо, ошончолук көп киреше чыгат. Демек сооданы уюштура билиш керек. Биздин негизги жумушубуз бул соода ишин уюштура билүү. Сата билүү эмес, сата билүү да керек, бирок соода ишин уюштура билүү. Өзүңүз жеке өзүңүз сатуу эмес, соода сатуу ишин уюштура билүү. Мисалы үчүн кафенин же дүкөндүн ээси эч убакта чоң дүкөн же чоң кафе болсо, ал өзү сатпайт, официант сатат же ошол жерде реализатор сатуучулар сатат. Анын ээси эмне кылат? Жөн эле отура бербейт ал. Ал соода ишин уюштура билет, деги эле дүкөндүн, кафенин ишин уюштура билет. Сиз дагы ошондой ишти жасайсыз бул жерде, ошондой ишти жасоого үйрөнөсүз. Кафенин ээси канткенимде мен ушул кафеме көп адамдар келет деп ошонун үстүнөн иштейт, тынбайт. Туурабы? Ал тамак аштын сапатын жакшыртуу, тейлөөнүн жакшыртуунун үстүнөн иштейт, официанттар өз ишин жакшы билгенин үстүнөн иштейт жана рекламанын үстүнөн иштейт. Биз дагы бул иште дал ошол сыяктуу ишти жасайбыз. Соода ишин уюштуруу ишин жасайбыз. Ошол соода ишин кантип уюштуруш керек? Бүт сабактардан көрүп үйрөнөсүз. Биздин негизги жумуш бул соода ишин уюштура билүү. Мына соода ишин уюштура билүүдү сиз кантип жасайсыз? Өзүңүз колдонуп көрүп, сунуш ишин уюштурасыз тынбай жана жайылтуу. Жайылтуу иши деген бул эмне? Мүмкүн болушунча көп адамга сизге келип кардарлар өз үчүн алып ачат. Кимдир бирөө сатып иштейин деп кызыкты. Кимдир бирөө мен да силерге окшоп кардарларды таап, сатып иштегендерди таап, бизнес кылгандарды таап, акча тапкым келет деген адамдарды үйрөтө билүү, деген адамдарды жетелей билүү. Ушул иштер боюнча сабактар бар, ошол сабактарды өздөштүрүп алып, ошол партнерлорду жетелеп команда менен иштөөдү үйрөнөсүз. Анан командаңыз менен биргеликте иштеп отуруп, жайылтуу ишин масштабка чыгарасыз. Жайылтуу дегениз сиз аркылуу канчалык көп адам интернет дүкөнгө келип соода кылса, сизге ошончолук көп киреше чыгат. Жайылтуу үчүн албетте сиз партнерлоруңузду жакшы сиз жасай билген ишке үйрөтө билишиңиз керек болот. Алар сиз жасаган ишти, биз жасаган ишти канчалык жакшы жасай билсе, сиздин бизнесиңиз мындан да чоңой баштайт. Башкача айтканда, бир эле дүкөн болуп калбастан, экинчи дүкөн, үчүнчү дүкөн, 10-чу дүкөн, 20-чы дүкөндөрдү ача баштайсыз. Бул сиздин бизнес партнерлоруңуз. Бизнес партнерлоруңуз сизге окшоп эртең келечекте 30-40 миң, 50-60 миң, 70-80 миң, 100 миң кирешелерге чыга баштаганда, албетте алар дагы өздөрүнүн окуучуларын чыгарып, өздөрүнүн партнерлорун жакшы кирешелерге чыгарганы умтула башташат. Ошондо сиздин бизнесиңиз чоң масштабка чыгып, жайыла баштайт. Сиз албетте ошол соода ишин жакшы уюштура билген адам катары, команданын ишин жакшы уюштура билген адам катары гендиректор окшоп чоң кирешелерди көрө баштайсыз. Албетте бул бир күндө боло турган иш эмес. Бул бир нече убакытты талап кылат. Биздин азыр бриллианттар командабыз, биздин иштешип аткан компанияда биз азыркы видеода көрүп аткан моментиңизде орточо айына 700 миңден миллион долларга чейин соода жасап атабыз. Муну албетте мен жалгыз эч убакта жасай алмак эмесмин, бирок команданын жардамы менен жана командабыздын командасынын жардамы менен биргеликте чоң команда болуп биз ушундай чоң соодаларды жасап атабыз. Бул деген демек канчалык адамдар айына 30-40 миң, 50-60 миң, 100 миң, 200 миң, мыкты окуучуларыбыз айына 300 миң, 500 миң сом кирешелерди көрүп атат дегенди түшүндүрөт. Чындап эле биздин окуучуларыбыздын арасында ушуга ошон адамдар аябай көп. Негизинен бул иш кыйын эмес, үйрөнүп алсаңыз оңой эле. Болгону үйрөнүш керек жана тынбай жасаш керек. Өзүңүз билгендей, эч бир жерде жөндөн жөн сиз ишке келгениңиз үчүн, же жөндөн жөн катталып койгонуңуз үчүн, же жөндөн жөн өзүңүз үчүн товар алып колдонгонуңуз үчүн акча төлөнбөйт. Бул ишти үйрөнүш керек, муну кесип катары үйрөнүп, өздөштүрүш керек жана өздөштүрүп алып ушул ишти жасаш керек. Ушул ишти кандайдыр бир убакыт ичи жасап туруш керек. Жанагы бизнести раскрутка кылгандай. Бардык эле мисалы үчүн дүкөндөр, бизнестер азыркы деңгээлине чыгыш үчүн бардык эле бизнестерде башында алар бекер жана көп убакыт ичи раскруткага элдердин арасында таанымал болгуча
кыйынчылыктарды басып өтүп жүрүп ошол ийгиликтерге жетишкен. Бул бизнесте да ошондой кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бирок өтө кыйын деп айтпайм. Ишти баштоо үчүн эч кандай чоң акчага киргизиштин кереги жок, чоң тобокелге барыштын кереги жок, эч кандай кредит алуунун кереги жок. Негизинен өзүңүзгө керектүү, үй бүлөңүзгө керектүү 1000 сом, 1,5 миң, 2 миң сомдук продукцияны алып көрүп, колдонуп көрүп, ошонун негизинде бизнести баштай бересиз. Колуңуздан келбей калса, эч нерсе жоготпойсуз, эч кандай кредит албайсыз. Жана ансыз деле дүкөндөн бошон продукцияларды алып жүрөсүз, колуңуздан келбей калса, эч убакта сиз акча жоготууга учурабайсыз. Себеби дегенде ансыз деле алып жүргөн продукцияларды алып көрөсүз. Демек жоготуу жок. Бирок убактыңыз кетет, эми бардык эле ишти жасап көргөндө болбой калса убактыбыз кетет, ошол момент бар бул жерде. Бирок колумдан келбей калсачы деген суроо болсо, бул жакта видео бар, ошону көрүп кетсеңиз болот. Колуңуздан келбей калса, эч нерсе жоготпойсуз, толугураак жоопту бул жактан алып көрсөңүз болот. Анан негизинен бул ишти кимдир бирөө студент болуп окуп жүрүп жасап атат, кимдир бирөө колунда эмизип аткан баласы бар туруп жасап атышат, кимдир бирөө 5 баланын энеси болуп туруп кичинекей декреттеги баласы менен ишти баштап жасап атат, кимдир бирөө инвалид коляскада туруп алып телефон кармап иштеп акча таап атат. Демек бул ишти негизинен жасаса болот, коркуштун кереги жок. Болгону убакыт бөлүп өздөштүрүп алыш керек болот. Анда эмесе видео пайдалуу болгон болсо, лайктарды басабыз же дизлайктарды басабыз, комментарийлерге ой пикириңиздерди, суроолоруңузду жазсаңыздар болот. Ошондой эле бул видеону мүмкүн болушунча көбүрөөк адамга жайылтканы жардам бериңиздер. Себеби дегенде чынчыл, туура маалымат тараса, мен ойлойм жакшы болот. Жана көптөгөн адамдар ушул сыяктуу эң жөнөкөй мүмкүнчүлүктөр аркылуу турмушумду өзгөртүп алсам болот экен деген ой пикирге келсе, баарыбызга жакшы болот. Бул бизнеске болгон элдин ой пикири кыйла жакшы болуп калат. Жана ким менен бөлүшкүңүз келсе, ушул видеону бөлүшүп кетсеңиздер болот. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Шри-Ланкадан жылуу маанай, жакшы маанай каалаганча сиздин сурооңузга жооп берип кетти. Анда эмесе көрүшкөнчө дагы аман болуңуздар.